ал эми ушу шаар аймагында ушу эки жерден массалык улануу катталууна байланыштуу тест атым даярдоочу жайларды ушу 2-жылдан баштап убактылуу токтотууга эпидемия жана эпидемияга каршы өзгөртүү комиссиясынын отурумунун чечимин кабыл алдык. Алардын убактылуу ушул жана берилген санитарлык көрсөтмөлөрдү аткарып, андан кийин тиешелүү жанагы анализдер алынгандан соң документтерди топтогондон кийин ачууга уруксаттар берилет. 28 июндан 29 июнга караган күнү Жалал Абад шаарындагы ушул тест атым дүкөнчөсүнөн ууланып түшкөн агайыны тест атымдан ууланып түшкөн оорулардын саны азыркы күндө областтык оорукананын инфекция бөлүмүндө 25. Алардан 5 жашка чейинки балдардын саны 4, 16 жашка чейинкисиники 6 болчу. Азыркы күндө ошол 25 келип түшкөн оорулардын 3-өө бүгүнкү күндө үйүнө жакшы болуп чыгып кетти, 22си азыр карап турат. Анын ичинен бирөө боюнда бар келин, ошонун акыбалы кичине салыштырмалуу башкаларга оорураак болуп турат. Врачтар толук көзөмөлдө карап атышат. Андан кийин кечээкү 30 июндан 1 июлга караган күнү Тажмахал ошол тест атым дүкөнүнөн келип түшкөндөрдүн саны азыркы саат кечке малк 17 саатка 10 болду. 8 адам келип амбулаториялык түрдө лечение алып кетти. Мунун ичинде жаш балдардан жок, ошо 16 жашка чыккан 4 бала бар. Калгандары чоң адамдар. Азыркы күндө толук түрдө дарылоо толук объемдо алып атат. Врачтар мурда бирден күзөтчү врач болсо, азыр бүгүнкү күндөн баштап биз 2ден койдук, кошумча күчтү мобилизовать этип. Кечеги 28-inde анан 30-ындагы массалык тамак тест атымдан ууланган массалык уулануу боюнча биз областтык ЧПКны өткөрдүк. ЧПКнын мүчөлөрү бар толук катышып, себеби тест атымда азыркы эмне себептен келип чыгып атканы боюнча азыр лабораторияга тапшырылды. 4 күнү лабораториядан анализди чыккандан кийин анан айтылат. Ошого карабастан биз ушу коомдук тамактануу жайлардын баардыгын көзөмөлгө алып, тиешелүү жетекчилерге баарына тапшырма бердик. Бир эле азыр баарыңыздар көрүп атасыздар, ысыктын өтө күн ысыгынан дагы бул кооптуу болуп атат. Ошондуктан бир эле шаар эмес, баардык район шаарлардын жетекчилерине тиешелүү тармактарга ушул тамак аш боюнча тиешелүү тармактардан баарына тапшырма берилди. Тест атын даярдоочу жайлардан массалык улануулардын катталуусуна байланыштуу ушул биздин жалпы жарандарыбызга, областын аймагында жашаган жарандарыбызга айтып кетер элек. Ушул тест атымдардан аба ырайынын ысыктыгына байланыштуу тест атымдардан жалпы эле коомдук тамактануучу жайлардан убактылуу мындай тамактанбай туруңуздарды айтып суранып кетер элек. Себеби бүгүнкү күндө ал тамактануучу жайларда ошо керектүү азык заттарды кандай сакталуусу эрежелери сакталбай калышы мүмкүн. Ошол учурларда сактоочуларда кандайдыр бир жетиштүү шарт болбогонуна байланыштуу тамак аштар бат айнып калышы мүмкүн. Мына ошол учурларда жарандарыбызды мүмкүн болушунча өздөрүнүн үйүндө тамактануусун айтып кетер элек. Ал эми ушул коомдук тамактанууда эмгектенген жана жеке ишкерлерге да айтарыбыз, калкка жана коомдук тамактануу жайлардын даярдап берүүдө сөзсүз түрдө жана технологиялардын толук сактап, мындай ачытууга жол бербестен, тамак ашка уланууга жол бербесин айтып кетер элек. Сөзсүз түрдө ошолордун жоопкерчилиги силерге жүктөлгөн. Эгерде кандайдыр бир да уланууга катталган мыйзам чегинде алардын жооп берүүгө туура келет. Айрым учурларда биз аларды укук коргоо органдарына өткөрүп берүүгө дагы туура келет.